Кудайдын чакырыгы 2 декабрь. Ар бирибиз жашообузда бир борбордун айланасында айланып жүрөбүз. Кимдир бирөө үчүн жашоосунун борбору бул жумуш. Кимдир бирөө үчүн акча, башкалар үчүн үй бүлө, дагы бирөөлөр үчүн жекече каалоолору. Кудайдын сөзү мындай дейт: баарынан мурда Кудайдын патшачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Жөн эле издегиле эмес, баарынан мурда издегиле делет. Демек, баарынан мурда Кудайды биринчи орунга коюу менен албетте башкалардын баарын таштап коюп, китеп окуп отуруп алуу эмес. Кудайды биринчи орунга коюу, андан акылмандуулук сурап, анын эрки менен чечимдерди чыгаруу. Ошол эле үй бүлөдө, жумуштарда, баардыгында Кудай биздин жашоодо биринчи орунда турса, анда бекем кебилбес негиздебиз. Кудай четкилең адамдарды издебейт. Чын жүрөгүнөн аны менен болууну каалагандарды издейт. Иш жүзүндө Кудайды биринчи орунга коюу деген эмне? Күндү Кудай менен, сыйынуу менен баштоо. Кичине иште, чоң иште чечимди аны менен чыгаруу. Убактыңды Кудайга жаккан иштерге коротуу. Мактоо угуш үчүн эмес, Кудай үчүн деп жакындарга кызмат кылуу. Кудай биринчи орунда турган жерде тынчтык, күч, туура багыт жана чыныгы толук кандуу жашоо. Азыр жүрөгүбүздү текшерип көрүлүчү. Менин жүрөгүмдө биринчи орунда эмне турат? Кудай биринчи орунда болбосо, калгандардын баардыгы туруксуз. Кудай өзүнүн ордуна, жашообуздун борборуна келгенде баардыгы түзөлүп, ордуна тура баштайт. Жашоо мааниге толот.